Dakika içindeki жаңылыктар топтоо менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Динара Мажитова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Биз адам сатууга каршыбыз деген аталыштагы акция Ош технологиялык университетинин студенттери тарабынан өткөрүлдү. Шаардагы Боорукердик үйүндө жашаган карыларга биздин университеттин студенттер үйүнүн жашоочулары майрамдык менен коттуктап жардам көрсөтүштү. Университетибиздин жаштык телестудиясынын жамааты студенттер арасында таланттууларды тандап алуу үчүн кастинг өткөрдү. Жыл сайын салкы айланып калган 1-октябрь карылар күнүнө карата биздин окуу жайда эмгектенип жатышкан карыларды жетекчилик коттуктады. Бүткүл дүйнөлүк озон катмарын коргоо күнүнө карата окуу жайдын технология жана жаратылышты пайдалануу факультети тарабынан атайын иш-чара уюштурулду. Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлери күнүн бүткүл өлкөнүн билим берүү кызматкерлери менен биргеликте биздин окуу жайдын жамааты да тосушту. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн түзмөкчү, биз менен болуңуздар. Акыркы учурда дүйнө жүзү боюнча глобалдуу маселеге айланып бара жаткан адам сатуу, аларды коомчулуктун ар кандай түрүндө кармоо сыяктуу маселелер бардык өлкөлөрдө коомдун бардык катмарларын өз кучагына алган бойдон калууда. Адам баласынын эркиндигин чектеп, аларды ар кандай мүнөздөгү кулчулукта кармоо менен аларды пайдалангандар кандайдыр бир деңгээлде пайда табууну көздөгөндөр. Дүйнөлүк бизнестин эң эле жайылган жана көп сандаган пайда алып келүүчү түрү адам сатуу болуп эсептелгендиктен, бул тагдырга туш болгондор жаш балдар, аялдар жана ден соолук үчүн жарандар болушат. Анткени адам сатуу менен пайда табуучулар аларды ар кандай кара жумуштарда иштетишип, органдарын башкаларга донор катары колдонушат. Биздин университеттеги «Биз адам сатууга каршыбыз» деп аталган акциянын негизги максаты жогоруда айтылган адам сатуу бизнесине жол бербөө жана ар бир жаран өз коопсуздугун өзү кам көргөндө болуп эсептелет. Ош технологиялык университетинин аялдар кеңешинин демилгеси жана жаштар комитетинин уюштуруусу менен шаардагы демилгелүү ишкер аялдар коомунун долбооруна ылайык өткөрүлдү. Мында аталган терс көрүнүштүү болтурбоонун алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу тууралуу студенттерге маалымат айтылды. Кутман карылыкты дөөлөттүү доорун сүрүүнүн ар бир адам баласы каалайт. Бирок ошол карылыкта өз кезегинде ар кандай тагдыр менен коштолуп, жыйынтыгында өзү каалабаган тагдырга туш келет. Биздин университеттин жатаканасынын студенттери шаардагы Боорукердик үйүндө жашап жатышкан карыларды 1-октябрь карылар күнү менен куттукташып, аларга жакындан жардам көрсөтүштү. Бул тууралуу кийинки материалда. Жашоо ар качан өз мыйзамын кылып келет. Адам төрлөт, жашоо калыптанат, өз кезегинде карылыкка моюнсунат. Учурда жерге өзек карыялар күнүнө арналган иш-чаралар уланууда. Ош шаарында Боорукердик үй интернетине бир нече тагдыр сыноосун баштарынан кечирип жатышкан карыларыбыз бар. Алар бир кезекте бүгүнкүдөй тагдырдын ээси болуп калабыз деп эч качан ойлонушпаса керек. Бирок бүгүн чын эле коомчулуктун аялуу катмарына айланып калышкан. Багар көрөр жок, жалгыз калган карыларыбыз учурда мамлекетибиз камкордукка алып, калган өмүрлөрүн жылуу жерде, тамак аш кеңири, кийим-кечеси бүтүн жайларда өткөрүүлөрүнө шарт түзүп берди. Биздин окуу жайдын студенттери өз демилгелери менен Боорукердик үйүнүн жашоочуларына жардам көрсөтүп келишти. Мына бүгүн биздин мамлекетибизде карыялар күнү белгиленип жатат. Ошондой эле биздин Ош технологиялык университетинин жаштар комитети менен биргеликте Оштун жатаканасы менен чогуу биз майрамдык күнү белгилеп келдик бул жерде. Азыркы учурда биз көрүп турганыңыздардай эле коро жайларын тазалап, бүгүн биз ишембилик күнүн жарыялап, бул жерде коро жай тазалап жатабыз. 1-октябрь улгайган адамдар күнү катары белгилениши улуу адамдарга карата болгон сый-урмат, алардын элге жерге жасаган кызматтарын баалоо жана өлкөбүздүн келечегин татыктуу түптөөдө көрүлгөн аракет болуп саналат. Анткени улуу адамдарга болгон сый-урмат бүгүнкү муундун да келечектин да татыктуу карылыкты тосуп алууларына шарт түзөт. Ошондуктан бардык үчүн азыркы муундун кам көрүүсү зарыл. Ош технологиялык университетинин студенттеринин карылар күнүнө арналган кайрымдуулук иштери бул жылы биринчи жолкусу эмес. Ош технологиялык университетинен ушу жаштар комитети тарабынан түзүлгөн студент балдар келди. Бизге ушу Боорукердик үй интернатына кол кабыш кылышып, кыздар мына терезелерибизди тазалап, балдар ошо мына жерде бактарактарыбызды кыйып, жана ошондой эле мына бардык жерлерибизди тазалап берип атат. Ошол университетке, ошо жамаатына, мугалимдерге, студенттерге ошо чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындай ийгилик, ден соолуктары чың болсун, ар дайым ушундай алдыңкы патриот жаштардан болуп жүрө беришсин. Жаштар комитетине биз аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Булар биринчи жолу эмес, абдан көп келип бизге жардамдарын көрсөтүп турушат. Коомдук социалдык ар кандай көрүнүштүн учурларына адам баласынын башынан ар кандай тагдыр өтөт эмеспи? Ошол тагдырды көтөрө билген адам бул жашоонун татыктуу ордун таба алат. Биздин кутман карыларыбыз дагы ошол тирүүлүктөгү түгөнбөгөн түйшүктүү көп күндөрдүн тизмегин жашап, бүгүнкү күндө сыйлуу курактын ээси болуп отурушат. Аларга карылыктын дөөлөттүү сыйлуу күндөрүн өткөрө берүүлөрүнө тилектешпиз.
Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы 1996 жылы биринчи жолу студенттик телестудия катары ачылып, 20 жылдан бери окуу жайыбыздын бардык кабарларын коомчулукка жарыялап келет. Телестудия тарабынан окуу жайдын ушул күнгө чейинки ар тараптуу жетишкендиктери менен кыргыз коомчулугу өз учурунда кабардар болуп, окуу жайдын 20 жылдык жашоосу студиянын архивинде сакталуу. Учурда жаштык телестудиясы окуу жайдын студенттерине кастинг жарыялап, таланттуу актерлукка, алып баруучулукка, кабарчылыкка, журналисттик чеберчиликке шыгып бар студенттерди тандап алууда. Телестудиянын директору Асат Туратбек уулунун билдиргенине караганда, бул кастинг максаты окуу жайды билим алып жаткан таланттуу студенттерди өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө шарт түзүү жана аларды келечекте журналистика багытындагы ишмердүүлүгүн калыптандыруу болуп саналат. Кастингге жалпысынан бул күнгө чейин 50ге жакын улан кыздар катышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ал эми кастинг дагы уланууда. Каалоочулар Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясына кайрылыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын негизги өзөгүн түзөт. Андыктан жарым саат бою жаштык телестудиясы менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күндө өз өмүрүн Ош технологиялык университетинин ар тараптуу өнүгүүсүнө арнаган карыларыбыз жок эмес. Университеттин жетекчилиги Кутман карыларыбыздын эмгегин эске алып, бир жылда бир келчү аларга арналган майрам менен куттуктады. Карысы бар элдин ырысы бар. Эгерде элдин арасында карылары жок болсо, ал элдин өткөн тарыхы болбойт. Дүйнөдө карысты барктап, аларды урматтаган элдердин алдыңкы катарында кыргыз эли турат. Ошондуктан өткөн тарыхыбыз абдан бай. Анткени байыркы Кытай булактары кыргыз элинин тарыхта эң эрте жолуккан эл экендиги далилденген. Кылымдар бою жер жүзүндө жашаган кыргыз эли улуулардын учугун улап, алар баскан жол менен жашоо уланып келет. Ош технологиялык университетине эмгектенип жатышкан жашы 60тан жогору болгон аталар менен апаларды жетекчилик куттуктап, аларга майрамдык сый тамак уюштурду. Бүгүнкү күндө жашы улгайган адам катары 60 жаштан жогорукулар эсептелет. Биздин окуу жайда университеттин өнүгүшүнө салым кошуп, өз өмүрлөрүн бир гана билим берүүгө арнаган караларыбыз аз эмес. Алар ушул куттуу окуу жайдын бүгүнкү күнгө жарым кылым убакыттан ашык бар болушуна салым кошушкан. Мындан ары биздин окуу жайдын мамлекетибизде түбөлүк бар болушуна алардын эмгеги зор болот. Кутман караларыбызды куттуктап, ректорат тарабынан алардын ар бирине акчалай сыйлыктар менен бирге баалуу билектер тапшырылды. Негизи улуулар баштаган көчтү улаган муун эч качан жерде калбайт. Анткени алар салып кеткен чыйыр жол, ошолор баштаган багыт ар бир элдин келечектеги өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Келечек муундарга талим тарбия берүүдө, аларды жашоого туура калыптандырууда караларыбыздын жасаган иштери менен өткөргөн өмүрү ар дайым бизге өрнөк болот. Университетибизде өткөрүлгөн майрамдык салтанат караларыбыздын кубанычына күлкү кошуп, алардын артта калган өмүрлөрүнө шаңдуу учурларын эске салды. Караларыбыздын күлкүсүнө коштогон ыр күлөр майрамдын шаңына шаң кошту. Биз дагы кийин карыйбыз, баарыбыз тең эле ушундай бар. Биздин аксакалдарыбыз биздин Оштууга чоң салым кошкон. Оштуунун ушу өсүп кетишине, студенттерге тарбия беришине, ушундай болуп гүлдөп өсүшүнө ушу аксакалдардын салымы чоң. Ошондуктан биз аксакалдарды эч качан унутпайбыз. Жыл сайын ушу карыялардын күнүнө ошого даярданып, ушуларды бир сыйлап, ушулардан бир жакшынакай сөз уксак, ушулар ушул күнү бир бардык турмушун унутуп келип, көңүл ачып, күлүп, ырдап, бийлеп, жакшы маайда келсе экен деп каалап кетебиз. Дүйнө жүзү боюнча дагы бир глобалдуу маселелердин бири озон катмарынын жер планетасына тийгизген таасири күн өткөн сайын терс жагына айланып бара жаткандыгы болуп эсептелинет. Анткени убакыт өткөн сайын илим менен техниканын өнүгүшү, жаңы технологиянын адам баласынын жашоосуна тез-тезден аралашып башташы жер шарын курчап турган озон катмарына терс таасирин тийгизип, ал катмар уламдан улам жукары барышына алып келүүдө. Космос менен жер планетасынын ортосундагы озон катмарын сактоо дүйнөлүк экологиялык маселеге айланып, учурда бүткүл дүйнөлүк уюмдар бул маселенин үстүнө иш алып барышууда. Биздин окуу жайдын озон катмарын коргоо боюнча өткөрүлгөн иш-чарада дүйнө коомчулугунун бирдиктүү системада иш алып барууга чакырыктар айтылды. Ошондой эле адамзаттын жашоосундагы технология бир эле учурда коомдун өнүгүүгө тийгизген оң таасири менен жалпы адамзаттык жашоонун келечегине тийгизген терс таасирлер тууралуу маалыматтар берилди. Чындыгында экологиялык маселенин жаралышы менен бир эле мамлекет же континент эмес, бүтүндөй жер шары күтүлбөгөндөй табигый өзгөрүүлөргө дуушар болушу мүмкүн. Экологдор экесе, силер ушул билимди алган нерсени жеткизип барышыңар керек. Илимдүү жана билимдүү адамдар сөзсүз түрдө билгендерин бирөөлөргө үйрөтүү менен элди билимге үндөп келишкен. Өз кесибин сүйгөн мыкты адамдар бар үчүн учурда кыргыз коомчулугу да илим менен билимдин бардык тармагында өнүгүү жолунда бара жатат. Кийинки материалда сиздер биздин окуу жайыбызда билим берүү кызматкерлерине арналган салтанатка биз менен күбө болуңуздар.
университеттин өнүгүшүнө, түптөлүшүнө, өнүгүшүнө, мындан ары дагы өнүгүшүнө кошкон салымыңыз зор. Мындан ары дагы көп салым кошосуздар деп мен терең ишенем. Сиздердин колуңуздардан да мындан ары дагы көптөгөн адистер чыгат. Ошондуктан баягы турмуштун өйдө кылыйын эске албастан белгиленген бул мындан ары дагы ошол келечек муундарды Кыргызстандын, мамлекетибиздин келечегин тарбиялай бересиздер деп мен терең ишенем. Сиздерге баарыңыздарга чың ден соолук каалайм. Ишиңизде да ийгиликтер болсун, үй бүлөңүздө да дайыма аманчылык болсун, элибизде тынчылык болсун. Рахмат. Ардак грамота. Ош технологиялык университетинин коомдук илимдер кафедрасынын доценти Абдыразакова Зарипа Матисаковна көп жылдык өзүрлүү эмгеги, билим берүү тармагында кошкон салымы, келечектин жаш муундарын окутуп, тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн сыйланат. Министр Элвира Сарыева. Эмгек кодексинин 145 беренесине ылайык Ош технологиялык университетинин ардак грамоталары менен сыйланышат. Сыдыков Нурадин Асанбаевич, транспортты иштетүү жана туруктуу технологиялар кафедрасынын окутуучусу. Динов Исламхан Салиханович, архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу. Жапарова Шикар Ханжапаровна, экология жана айран чөйрөн короо кафедрасынын доценти. Бекташева Роза, информатика кафедрасынын окутуучусу. Алдыракка келип тургула. Жусуева Мерниса Мухамбетовна, колледждин жалпы билим берүү жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын окутуучусу. Райымбек уулу Эргазы, байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалар кафедрасынын окутуучусу. Бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Дайыма ошол Кыргызстанга, кыргыз элине кылган эмгектериңиздер илим чөйрөсүндө бардык ушул медицина башкаруу тармагында бардык тармакка кошкон салымыңыздар чоң. Эбегейсиз илим билимдин ээси жана мындан ары жакшылыктардын жана ошол элге кылып аткан жакшылыктардын кызматынын ээси болуп жүрө бериңиздер. Майрамыңыздар менен кибернетика жана маалымат технологиялары факультетинин ага окутуучусу Исманов Өмүрбек Марипжанович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы кармактуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Кудай берсе ушул бүгүнкү күн баягы илгерки Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айтканча дүйшөнүн күнү. Ошондон башталган баары. Революция жүрүп атса, анан келип атканада балдарды суудан кышында жонуна көтөрүп школга алып барат. Азыр деле ошонун жолун жолдоп келаткан биздербиз. Ошон үчүн силердин биздин улуу майрамыбыз менен баарыңарды куттуктайм. Жүрөгүмдү улан жанчы эзесиң, кайра көз алдыма келесиң. Түнү бою уктай албай түшөлүп, олтурамын караса келесиң. Ардаттуу агайлар, сүйкүмдүү эжекелер, силер үчүн. Агай, суроо берейинчи. Тура калып бир балам, мугалим дейт, 4 жиндинин бирөөсү. Айтыңызчы, жинди деген ким өзү? Деп сурайт да, алып качат көздөрүн. Бул суроодо Бардаянын күнөөсү. Жинди да. Жинди маянын эмине? Бирөө нере баласын корголоп атса төгүлө. Окуучум, балам, кызым деп 1000 жолу кошсо, 2 ооз айткан кебине. Жинди да. Атастан оған адамдын балдарын ойлоп уктаса, 1000 түрдүү кесип турганда мээнетти көздөй ыктаса, айлыгым аз деп элчилеп,
айгай чуу салып чыкпаса кийинди да апасын эмес түн бою силерди көрсө түшүндө кубанып турса баладай ийгилик кылсаң ичиңде унутуп коюп өз башын ушулар адам болсо деп Кудайдан турса тиленип отурса ичинде кийинди да кийинди окугун деп адам бол деп урушса бир туру эле күлдүрүп бир туру эле кабак бачып урушса таарынып кече кейишип а бүгүн андан кабары жок жарк этип күндөй турушса кийинди да десем анан суроосуна тапканда жооп тапканда жылмайып күлөт байкашымча ошондон бери ал дагы тырмакчанын ичинде жинди болгусу келип жүрөт талпына бергиле алдыга ишке ашат сөзсүз жакшылык кылам деген тилек анан айтаарым биз ушундай назик жүрөк жашыкпыз окуучуга мээр төгөбүз шашыппыз байлык бийлик мансап эмес өмүрдө биз билимге студентке ашыкпыз рахмат
биздин тамаша алгачкы мондо болсун. 216 аудиторияда болгон окуя. Досум өзү билесиңби? Мугалимдерге акча бериш керек да. Жок, бербеш керек. Неге бериш керек? Мына ойлонуп көрсөң өзүң мына окугандар не кылат онду? Окуй ол өзүнө да досум өзү акчаларга бериш керек да, акча бериш керек. Бербеш керек. Чөз болуп калды. Теманы жазып коелу балдар, тема. Бүгүнкү тема. Ушунча болуп калды, отура бербейли. Акча бериш керек. Жок, бербеш керек. Ар бир эле жердин ремонт кылып турган жери бар. Анын маселеси дөз. Акча ремонт кылып турган жер ачылып калса кандай болмок? Так, акча ремонт кылабыз. Ака. Неме, мына акча ремонт кылып кетпей кой. Так. Мына 100 сом ремонт кылып бериң. Болду. Болду? Канча сом болду? 100 сом болду. Ой. Азыркы учурда бардык эле эркектер армиядан качып калды. Армиядагылар ошонун себебинен мүмкүнчүлүгү чектелген эркектерди ала баштаптыр, көрөбүз. Так, бир дагы нормальный солдат жок, Ой. Мына вообще болбойт экен, мына, Турчу. Мына бар экен, Так, солдат. Желек кайтарганы солго. Желек кайтарганы шагом, марш. Ой. Урматтагандар, бул көргөнүңүздөр тил, жөнөкөй эле тил. Эми көрөбүз өлүп калган койдун тили. Эми көрөбүз аябай эле урушчак стерва эжекенин тили. Бардык эле студенттер шерине барган. Ошол шеринин эртеси күнү болгон окуя. Тур. Биринчи парага кеч калабыз. Тур. Кийин. Биринчи пара кимдики эле өзү? Сейит агайдыкы. Сейит агай. Сейит агайдыкы. Мен соғым жаты өшіп. Агай, бер. Тур. Экинчи пара кимдики эле, экинчи пара? Айнур эжекеники. Айнур эжекеники? Бул. Базар детпегилечи, Айнура менин аялым болуп жата берсин. Аялым болот экен. Жаңака чыктым жаңака, колумду салдым каймакка. Шакегимди жоготуп, ыйлап бардым апама. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр ыйлап жаштык күндөр сенде өттү, ыйлап Москва. 91-жылы Өзбек. Апунун нар жагында балдар ойноп жатышат, калпактарын жоготушуп, ай, бизден көрүп жатышат. Ай, жаман экен балдар, ай. Зәді жаман балдар, ай. Бирок кыздарға жетпейт. Самандын жүзі жаман. Капа болма. Лука, менин жиним жаман. Испана, араладым, издегеним сен гана. Кара көзүм, жолуганбы мен сага. Жүрөгүмдү жүгөрүнөм ака дейт, байкедиби ака дейт. Сөздөрүңдөн айланайын, карындашым, бай. Это трагедия для меня. Келин Келенский, чайдан Куйганский, кайнене, кайната Чырганский.
келин келгенский, үйдө отурганский, күйөөсүн аябай тыргыйтып бакканский. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.